президенттен айтып келген. Татты ойды татал турмуш жеңіп атат деп. Өтө кыйналып, ошол 200 сом, 300 сомго муктаж болуп турган мезгилде дагы өз ариетин, өз намысын сатпастан тазалык үчүн күрөшүп келген сиздер баатырсыздар, биздин Кыргызстандын эли баатыр. Ана ошол саясий партиялар айтып берет. Азыркы болочоктогу боло турган шайлоодо дагы кимдин канча акча каражаттары бар экен деп. Анын арасында массалык маалымат каражаттары жазып жүрөт. Күндөн күнгө сандан санга чыгат. Кайсы талапкер канча акча жыйнап алышы мүмкүн деп. Бирок бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы катарында мен сиздердин алдыңыздарда салтанаттуу түрдө айтып коеюн. Мамлекеттин эң чоң байлыгын түзгөн карапайым калк эч качан эч кандай акчага сатып ала албайсың. Бул тарабынан алганда. Бул тарабынан алганда бүтүн Кыргызстан саясий партиясы Кыргызстандагы эң чоң жана эң бай партия. Мен башка партияларга ачык эле ушуну айтып коем. Биздин байлыгыбыз, дагы бир жолу айтам, Алланын буйругу. Андан кала берсе, себепчи болгон касиеттүү калкыбыз. Биздин кылымдарды карытып келген, эч кандай тарыхтын чаң тополоңунда жок болуп кетпеген, кылымдарды карытып кеткен кагы салтыбыз, кылымдарды карытып келген биздин касиетибиз бар турган мезгилде биз кедейбиз, же болбосо жанакындай акчага муктажбыз, жардыбыз деп айта албайм. Бүтүндөй Кыргызстанды кыдырып жүргөндө, Кыргызстан ушул Борбордук Азиядагы эң бай мамлекет. Ишенип коюңуздар. Азыр көпчүлүгү ушундай ишеним сезими жок. Себеп чындык өтө катуу чыркырап азап чегип аткан мезгил. Канчалык жалгандыкка жакындаштырып айткан болсоң, ошого көбүрөөк ишенип калган мезгилибиз. Биздин бүтүн Кыргызстан саясий партиясы айтып берген, кеп мыйзамда эмес, кеп конституцияда эмес, кеп ыйманда. Ыйманды болгон мамлекетте эгер мыйзамдар болбосо дагы эч качан жамандыктарга барбайт, уурлук кылбайт, ушак сүйлөбөйт, мамлекеттин же болбосо калктын казынасына кол салбайт. Тескерисинче, ыйманы жок болуп туруп, мыйзамдарды алтын тамга менен жазып койсоң дагы ал мамлекет эч качан алга жылбайт. Себеп ыймансыз жерде бир да мыйзам сакталбайт. Биз ушуну тутуп келебиз. Биз ушуну дагы бир жолу далилдейбиз.